Карасаев 1901-жылы төрөлүп, 1998-жылы кайтыш болгон. Хусейин Карасаев Кыргыз Совет тилчиси, улуттук туңгуч лексикограф жана лексиколог. Филология илимдеринин кандидаты, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер. 1992-жыл. 1901-жылдын 5-январында азыркы Сыкөл областынын Түп районуна караштуу Кең Суу айылында Орто Чарба үй-бүлөдө төрөлгөн. 1946-жылдан тарта КПСС мүчөсү, эски мектептен кат таныган, алгачкы билимди түзгөн. Ленинграддагы Инквизиция атындагы Чыгыш институтун бүтүргөн. 1931-жылдары. Сыйлыктары эмгек Кызыл Туу ордени, медалдары менен сыйланган. Кыргыз УЯСынын ардактуу академиги болгон. Эс тутум Бишкек гуманитардык университети улуу инсандын атында. Каракол шаарындагы Кыргыз-Түрк лицейде бул инсандын атында жазылган. 1921-1922-жылдары Кең Суу айылдык революциялык комитетинин төрагасына орун басарлык кызматын аткарган. Маданий агартуу кызматчынын ээси. 1923-1925-жылдары Ташкент шаарындагы Кыргыз агартуу институтунда окуган. Орто Азия мамлекеттик университетинин жумушчу факультетине кыргыз тилинен сабак берген. Ошондой эле ВКнын Орто Азия бирөөнүн котормочулар болуп кирген. 1928-жылы Карасаев Бакуда өткөн Жаңы Түрк алфавитинин борбордук комитетинин пленумуна катышкан. 1931-1940-жылдары Кыргыз маданий курулуш илими изилдөө институтун, кийин тил, адабият, андан кийин тил, адабият жана тарых илимдеринен сабак берген. 1951-1974-жылдары Кыргыз мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеген. Карасаев кыргыз алфавитинин бардык түрүн түзүүгө катышкан. Авторлош болуп чоңдор үчүн жаңылык деген туңгуч алифбе түзгөн. Карасаев Кыргызстанда сөздүк түзүү ишине негиз салгандардын бири. Ал И.А. Батмалов менен бирге кыргыздардын сөздүк жаатындагы туңгуч эмгеги. Орусча-кыргызча сөздүктү түзгөн. 1944-жылы чыккан Орусча-кыргызча сөздүктүн басымдуу бөлүгүн түзгөн. Карасаевдин кыргыз фольклористикасы менен адабият таануусунун котормо чыярасына да сиңирген эмгеги бар. Буга анын котормо жайында Манас кыргыз ырларынын түзүлүшү дегендей макалалары далил.